кофени стакан ичине алып туруп бияка Nescafe жана 3 в 1 бар го, ошону салып туруп могу Fresh деген жанынан жумушту баштап атам. Бул жакка чейин без заказ келдим дагы. Без заказ келип туруп азыр эми ошол жактан линияга чыккан жатам. Барыңыздарга жалпы жамаат ассаламу алейкум. Кадырман калкым, кыргыз элим деп элеп. Я барыңыздар кутмандуу кушар күнүңүздөр менен. Такси жамааты буюрса бүгүн линияга чыккан жатабыз. Так, 19 апрель базар күнү, воскресенье. Бүгүн базар бул жакта автобазар кайнап атат. Ал жагында дальше Айдо Фест болуп атат экен. Айдо Фест деген эмне дегенсиңер, походу дыйкан ярмарка окшойт. Потому что мына малдар дагы турат, биякта агро эмелер, продуктлар турат. Аябай көп да, короче. Так, буюрса Чо там буюрса бизде кандай? Приоритет 48, серебро 4.94 рейтинг. Так, эме тариф, комфорт, парк. Кимде ким парк издеп аткан болсо, эксперт парк сунуштап кетейин. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, 3 түрлүү комиссия күтүп турат. Биринчи комиссия бул 2%, экинчи комиссия ар бир заказдан 4 сом, үчүнчү комиссия суткасына 55 сом. Кимде ким ушул 3 тарифтин бирөөсүн тандап кошуп иштей турган болсо, сиздерди экономдон баштап бизнеске чейин, грузовойдон баштап курьерге чейин күткөн тарифтер бар. Жана эксперт паркта реферальная ссылка деген бар. Кимде ким ушул реферальная ссылканы иштетким келем деген болсо, анда сиз жумушка орношуп аткан досуңузду сиз аркылуу келди деп туруп подтверждение кылып койсоңуз, ал досуңуз 55 заказ кылгандан кийин сизге 1000 сом түшүрүп берет. А сиз жумушка орношуп атканда каяктан келдиң, эмне деген каналдан келдиң, же эмне деген каяктан көрүп келдиң деген болсо, блогер деген эме бар, значок бар. Ошону басып туруп эле Тынчтыкго YouTube каналдан келдим деп койсоңуздар, мага акча бербейт, бирок менин показателим рекламага пайда болот. Ошол үчүн туугандар, кимде ким колдоп коштоп койгон болсо, колдоп коштоп коюңуздар деп айтып кетмекчимин. Буюрса бүгүн настроение жакшы, энергия жакшы. Жумушты азыр баштайбыз. Ошондун алдында турабыз. Мондай кофени 3 в 1 кылып алып туруп. Ой. Кипто келе аласың да бияктанчы получается. Стакан эле сатып аласың, стаканга кипто куюп коюшат. Анан кийин бияктан кассадан кофе алып туруп, экөөнү тарс салып туруп эле ичсең. Мен жана зерновой кофеге жоктум да, просто мен иче албайм ал кофени. Ошол үчүн ушул кофе мен хотя бы өзүмдү алдап атпаймынбы. Так, азыр чо анда мойройон коебуз, баштайбыз. Өткөндө мурдагы выходной күндөрү үйдөн эле коюп келгенде прямо шаарга жөнөгөн болчумун да. Бирок анда саат 10до чыккан элем. Азыр саат 9да чыгып алып линияга койсом заказ жок, берген жок. Анан кийин ушака келдичи, ушактан баштайбыз деп. Келген учурум, короче. Ладно. Азыр баштайбыз буюрса. Жаман сөгүнгүм келди атты. Депчи. 20 мүнөттө, короче, 233 сом келдим. 11 болду ровно саат. Биринчи заказды мен ошол 20 мүнөт мурун алдым да. 9да чыгып, 10дон 40 өткөндө алдым заказды. Элестете бергиле. Келген жерим Кулиева, Берекет, Универсал. Заказ пока жок. Естественно, кантип болсун эми бул жакта заказ. Саат 10до Ош базарга барды келет. Ош базардан кимиси кетет эле. Тем более бул жактан иши эме да. Жагандай. Односторонний движение го. Ай, блин, деп. Воскресенье күнү ушинтип ушундай менен баштады го жумушту. Ладно эми. Болот да. Заказ берет эми азыр. Ишни айлантырып ойноп туруп дегендей. 10 мүнөттө келдик. Эми 9 мүнөт ровно 124 сом оплата картой. Блин. Ар бир воскресенье мен тура келбейт, окшойт деп калдым да чотач. Потому что мурдагы воскресенье более живойраак, более активныйраак болгон болчу да смена. Не кылайын, бир шаурма тарта коеюнбу, чай ичкенчи саатына деп эле. Обед боло эле уже. Так. Күтө элем заказды, фигли делать башка. Бумга келип калдык. Так, 8 мүнөттө, короче, 90 сом. 90 сомго келип тур. Бул жактан бир заказ түшкөн, по идее. Только пока ал жок го чота. Так, бум запад. На месте. Бара турган жерибиз. Так, Луговая дейт. Так, ошондо получается каяктан барат экенбиз бияка. Мындай турган болсо. Так, бул мындай болгон болсо. Ошондо кеттик. Так, 28 мүнөттө келдик, 295 сомго. Могу жердеги неме
жаман жүрөктү кысыгат го. 3 заказ менен 327 сом. Бул не деген? 65 сом, 90 сом, 170 сом. 10 жарымда баштаган экен. Капец, блин. Да, деп. Короче говоря, воскресенье күндү жумушу ушундай. Нак болупту, нак. Неме болупту? Болмайды мындай жумуш дейт го. Совсем начар го жумуш. Я. Жанагы шаурманы алып тартканча, видео тартканча обзор кылып тартып коеюн деп. Бул жерге келсем, мынакта Point B деген жагы шаурма ногулак бар экен. Ал жабык экен. То есть ичине адамдар ачыла элекпиз дейт. Бул жагында Этно деген бар. Ал жакка кирсем, ал жак тоже иштебейт экен. Бирок рекламасына жазылып турат, ачык кругосуточный ал жак бучак депчи. Анан мейлим уша келип калдым, курсактан ачып кетти деп туруп, тетиги бургер кыргыз дегенге кирип, ошол бирөөнү алып жеп аткан кезим. Короче, курицасы сухойраак, картошка фриси күйүп калган. Помидор, огурцы эң башынан салып коет экен. Мен ортосунан бөлгөн үчүн ортосун чеке жок. 220 сом турат экен. Бир аз болсо дагы эме болуп калдым. Кичине наразы болуп калдым да, короче. Башка жака эле барбапмын деп калдым да. Так, 21 мүнөттө келдик. 243 сомго келген жерибиз. Могу, не бул? Тасма Ресто чайханасына келиппиз. Так, кийинки заказ. Токтон Алиевага барат экенбиз. Бул плюс 70 пен алдым бул заказды. Кеттик анда. Погода ушундай болуп атат да, пасмурный болуп погода. Жолдор шикардос бирок, Так, 11 мүнөттө келдик. 208 сомго кийинки заказ плюс 170 пен чыккан. Бара турган жерибиз Бишкек парк барат экенбиз. Кеттик. Молодежный кварталга келип калдым. Молодежный квартал деп. Бул жак не, типа жаштардын неси? Жөн эле аты да, же прям молодеждун эмелери мындай туса кылган жери ушакпы. Ким билет? Ким жашайт деле. Келип калдык биз Бишкек паркка 15 мүнөттө 38 сомго. Келип калдык биз Бишкек паркка. Бишкек парк деп. Тара-тара-там-тара-тай-там. Пассажирлер түшүп атат. Заказ болобу экен бул жактан эми мага? Жокпу. Жети заказ кылып турмун мен. 1100 сом иштептин. Охо. Так, 7 мүнөттө келдик. 106 сомго. Мен азыр зарядка алат окшоймбу деп калдым да, чото зарядкам 133 калыптыр. Как раз карап туруп, черчип бар бекен, жок бекен, болсо Spark аркада калды. Зарядтайлы. Чарчтан зарядтап атам, короче. Бюро дагы жок го. Полностью бош. Бир эле мен турам зарядтада. Электромобилдер бар, туугандар. Выкупка. Арендага күнүнө 2000 сомдон кимдеги алам деген болсо. Машиналар бар, наличие бар. Барып туруп эле машинаны карап туруп эле тарс 2000 сом берип туруп, без принчалыңыз документтерди, эмелерди, справкаларды алып келип туруп эле. Ошол күнү, короче, минут түшүп кетсеңер болот, айдапчы. Машиналарды аслында обязательно машинаны тезирээк кылгыла. Ал жак бул жагын көргүлө, айлантып көргүлө, бияка айдап көргүлө, дорниктен ишетип көргүлө. Ну, короче, полностью текшерип туруп, анан кийин договорлорго кол коюп туруп машинаны алгыла. Машинаны алып алгандан кийин бул жери бузук экен, бул жери мындай экен, бул жери тигиндей экен дештим, тоже варианты жок. Ошол үчүн машинаны аларда текшерип, бул жерин карап, ал жагын карап, бузулган жерлер болсо ошоктон бузулуптур же ошолорду сүйлөшөлү деп туруп, анан кийин сүйлөшүп алсаңар жакшы болот. А так в целом мына ушундай машиналар бар. Азыркы учурда данный момент бар экен. Кимде ким алам деген болсо, эртең понедельниктен баштап барсаңар болот. Барып туруп эле машинаны старс алсаңар болот. Багаждары кенен. Мага чейинки, короче, минген адам сигаретти өлө чегет окшойт эле.
воздушный фильтрин алмаштырган, короче, бирок воздушный фильтрин бияка багажга салып койдур да, ошо азыр эле жыттым. Унутуп алып, постоянно унутуп калам, ошону алып коеюн депчи. А так в целом, короче, мына зарядка, электромобиль айдайм дегендерге мынакей ушундай эле возможностьтор бар, зарядтар кенен эле шаарда. В принципе, оңойлуу болуп калды да, негизичи. Ошо үчүн кимде ким алам деген болсо, карап алып көрүңүздөр демекчимин. Опа, салону деле жакшы эле. Ачып коюшум керек экен бир аз. Ладно, азыр кичине мусорсуздарды таштап коеюнчу. А так 8 заказ эле кылган бойдон жүрөм деп. Бүгүн воскресенье слабый болуп атат өзү негизи. Телефон чукулап отуруп турдум, короче, зарядка болгон экен давно элечи походу. 1 саат, 82 мүнөттө болуптур да зарядкачы. Азыр толду, азыр эми кайра линияга чыгып жумушту башташ керек. Же домой коюп кетип калсам кайра эле. Ай-вай деп. Короче говоря, зарядтадым. Опа, заряд толду. Заряд болду. Азыр бирдекени алып кетиш керек болот атат, бияктан бирдекени передачасы бар экен, короче, ошону алып кетейин, күтүп турайын. Ошо менен слушап калып телефон туруп калбадымбы? Так, а чо, в целом бүгүн воскресенье өз негизичи билейин жумуш вообще болбоду. Лично мен үчүн. Билбейм, балким башка бирөөлөр үчүн бүгүн жакшы эле болгон болуш керек, но воскресенье күнү чыгыш дегендер жазып кеткилечи, чо атам, кандай болуп атат силерде, кандай не болуп атат. Мен бүгүн вообще мындай жумуштун мазасын көрбөй калдым да, вообще көрбөй калдым. Өзүнчө эле ал жак бул жак болуп, так эле болуп эле. Короче, не до работы болуп калды сегодняшний день, можно так сказать. И в этом можно и не ошибаться дегендей. А так, короче, мондай велмастерлер келип калды. Деп 365 сом келдик. 34 минутта келдик. 365 сомго. Кийинки заказ пока жок. Күтөбүз. Так, ошондо обратно да кайра получается, Дед Кожомкулдагы эмеге барып көрсөмбү? Айда Фест деген фестиваль болот эле. Ошо жака салып көрөйүнчү азыр. Бул жака алып келдим үйгө. Ошо походу той бирдеке болуп калышат го дейм. Хай-тек стилде го үйү. Тетинде койчу кандай? Жакшы машина ошо койчулар. Ким билет. Айда Фестке келип калдым. Айда Фестке барып көрөйчү, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Атмосфера кандай бул жерде? Mo тракторлар катар бар. Тракторлар катардан турган тракторлар. Кетти. Айда Фестке тракторлар катар. Так, баштан токтотуш керек. Адамдын көптүгүн карап койгула. Mo тракторлардын пештери отур да походу. Аэроплан.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова. Çok rahmat, жақсы маңайда салыңыздар. Кадра койчулар, аплодисменты. Гүлнур Сатылганова. Браво, браво. Қуаныштан шығындаймыз. Байрамымызда. ошол акыркылар, короче, Айдана Дека менен Аваз Акимовду чакырып ошо менен фестивалдын аягына келип жетип калдым. Мен акырын чыгып жөнөп кетип атсам, бирөөсү, короче, тракторду токтотуп туруп концерт көргөнгө кетип калыптыр. Ошону милиция издеп жүрүп чыгырыптыр. Типичта, короче. Ошентип Айдоо фест 2026 аягына келип жетти. Анда эмесе сиздерге деп туруп эле Санжар Мыкыев алып барды. Так, в принципе, сегодняшний день тоже подходит к концу, естественно. Что хочется еще сказать? Мы были рады услышать, увидеть данное мероприятие. Оно было к нам к лицу. Там той. Эртең жаңы жума буйруса. Жаңы жумада жакшы иштеп, жакшы видеолор тартайлы. Барыңыздарга чоң рахмат жолу. Ушундай сонун закат менен биздермен коштошоюн. Let's go. Begin.